Бул жаш арчанын көчөттөрүн отургузуп жаткандар Атай Гомбаев айылындагы балдар бакчасынын кызматкерлери. Бакча февраль айында пайдаланууга берилгендиктен имараттын тегерек четин көрүктөндүрүүгө басым жасашууда. Биздин Калба айыл аймагындагы Айгөлөк бала бакчасынын тегерегинде ушул көрүктөндүрүү жашылдандыруу боюнча 3 айлык жарыялангандан бери биз жума сайын ушундай ишембилик кылып субботник жасап, көрүктөндүрүү боюнча айыл өкмөт бөлүп берген жашыл көчөттөрдүн баардыгын тиктик. Азыркы учурда дагы мынакей кече күнү эле биз Токой чарбасына, Талас Токой чарбасына заявка таштаганбыз. Кече күнү бизге алар жакшы көчөттөрдөн 16 дарактын көчөтүн берди. Можжевельник, ел, туялардан берди. Мына ошолорду дагы алып келип, мына бүгүн дагы тигип атабыз. Мерим Мырзакулова Айгөлөк балдар бакчасынын кызматкери. Буга чейин балдар бакчасындагы балдар ойноо чаянчага Тяньшан карагайларын көчөттөрүн отургузушкан. Эми бүгүн жаш арчанын көчөттөрүн тигишти. Жаш көчөттөрдүн өсүп кетүүсү үчүн убагында суу куюп жакшы кароо маанилүү. Биздин садик жаңы ачылгандыктан биз ушинтип көрүктөндүрүү иштерин жасап жатабыз. Анткени көрүктөндүрүү жаңы ачылгандыктан балдарды эшикке алып чыгып, таза абага алып чыкканга ушундай жашылдандыруу көбүрөөк болуш керек да. Тигип койбостон эле буга биз көңүл бөлүп, суу куюп, убак саат менен карап ар бирибизге бөлүнүп берилген. Калба айыл өкмөтүндөгү социалдык мекемелердин тегерек четине ийне жалбырактуу жаш көчөттөрдү Талас Токой чарбасынан алып келишкен. Быйылкы жылы арчанын көчөттөрүн тигүүгө басым жасалууда. Ал эми ар бир ишемби күндөрү айылдын ички көчөлөрүн кум таштардан тазалоо иштери тынымсыз жүргүзүлөт. Быйылкы көрүктөндүрүү жашылдандыруу иштерине айыл өкмөт тарабынан 18 миллион сом каралган. Мал келдерден коруп атабыз. Эгерде куурап кала турган болсо кайрагалардын ордуна алып келип жандандырганга дагы чоң аракет жумшап жатабыз. Анан өзгөчө быйылкы жылда ушул жашылдандыруу көрүктөндүрүү иштерин бир жакшы деңгээлде алып чыксакпы деп атабыз. Анан биз аялдар комитетинин төрагасы менен дагы жакшы иш алып баратабыз. Мыногу март, апрель айларында да бизде бир жакшы долбоор келип атат. Гүлдөрдү отургузуу боюнча. Анан ушул ар бир көчөнүн лидер айымдары менен сүйлөшүп, анан көчөлөргө гүлдөрдү өсүрсөк деп дагы жакшы эмебиз бар, ишибиз бар. Ошону дагы жогорку деңгээлде алып барып кетсек, Кудай буйруса, жашылданабыз, көрүктөнөбүз деген үмүтүбүз чоң. Айта кетсек, май айынан баштап Калба айыл өкмөтүнүн карамагындагы 3 айылдын борбордук көчөлөрүн көрүктөндүрүү иштери колго алынат. Ал үчүн азыртадан даярдыктар көрүлүүдө. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас району.